Урматтуу мекендештер, 2019 жылдын 28 апрелинде Россия Федерациясынын борбору Москва шаарында Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Нурматов жана кыргыз диаспорасынын жамааты Араван коомдук уюмунун демилгесинде уюштурулган спорттук майрамы 16 аймактык командалар арасында волейбол оюну болуп өттү. Мелдешүүлөр 5000 орунду Динамо спорт сарайында уюштурулду. Спорт майрамы Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин, миграция кызматынын жана ички иштер министрлиги өкүлдөрүнүн, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Кубанычбек Нурматов, Салайдин Айдаров, Данияр Төлөнов, Таабалды Теллаев, Руслан Чойбеков, Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык тармакты өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров, демөөрчү ишкерлер Асылбек Муратбеков, Азимжан Мамадалиев, Эмиль Жайчиев, Имамидин Ташев жана Москва жергесиндеги Кыргыз диаспорасынын координациялык кеңешинин мүчө өкүлдөрүнүн катышуусунда, ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаттарынын жана Кыргыз Республикасынын өкмөт министрдин Москва жергесинде жашап жана эмгектенип жаткан мекендештер менен суроо жооп иретинде кызыктуу жолугушуу болуп өттү. Москвалык мекендештер мекенибизден жол айрытып келген эл өкүлдөрүнө, айрыкча Кубанычбек Нурматовго жана Россиядагы расмий мамлекеттик өкүлдөрүнө терең ыраазычылыктарын билдиришти. Намысын бийик сактаган эл табышын болуп тыңдап жүрөкпе, кадырын туюп барктанам кайратынан жанбаган калың элди барктаган эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канчадан